да. Да, 4 раза больше, и срок выдачи результатов занимает всего 40 минут. Келген жабдуулардын бир нечеси мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментине берилди. Мында COVID-19 тестирлөө убактысын 5 сааттан 40 мүнөткө чейин кыскарткан заманбап диагностикалык аппарат GenExpert аппараты келген. Бул жабдуу менен кара илдетти жугузгандар тест тапшырса 40 мүнөттөн кийин телефонуңузга жыйынтыгы келип калат. Бүгүнкү күндө биз ушул жаңы жабдуулар маалыматын жарыялап атабыз. Быйылкы жылдын февралдын этегинде улуттук вирусология лабораториясына ушул жаңы 16 каналдуу GenExpert платформасы менен жабдууланды. Бул Америкадан өндүрүштөн чыккан USAID-тин колдоосу менен бизге тапшырылды. Ошондон бери окуулар өткөрүлүп, биздин кызматкерлер даярдалды. Буга чейин биз 4 каналдуу, 6 каналдуу площадка GenExpert'ter пайдаланганбыз. Эң алгачкы булар курак учукка иштетилчү. Анан бул жаңы тажи вирусунун пандемиясы башталганда биз бул площадканы интеграция кылып, жаңы тажи вирусун аныктаганга ыкманы өздөштүрүп киргизген болчубуз. Бул технология бир гана COVID-19 эмес, кургак учук сыяктуу башка инфекцияларды дагы аныктай алат. Мындан тышкары департаментке видеоконференция байланыш системасын жана компьютерлер тапшырылды. Бул өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга натыйжалуу мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Өзүңүздөр билгендей 2020 жылдан баштап жана ковид оорусуна Кыргызстан эмес бүт эле дүйнө жүзү кыйынчылыкты түскөн. Мунун себебинен дагы баягы лабораториянын диагностикасы дагы. Ушуну Кыргызстан боюнча баягы экиле лаборатория бар болчу. Бул департамент Госсанэпиднадзора бул Бишкек шаарында, анан Ош шаарында санэпидемстанциясында. Азыркы күндө болсо 22 лаборатория ушундай ПЦР анализ жасап атышат. Кыргызстан боюнча бул өкмөттүгү 10 лаборатория салынып, азыр ошо 10-дун ичинен 5 ишке ашты, 5 калды. Азыр USAID коомунан жана GenExpert оборудованиясы келген. Бул лабораторияга өзүңүздөр билгендей, бул мурун 6 сааттын ичинде жасасак, азыр 40 мүнөттүн ичинде эле жасайт. Ушул эле ПЦР анализдечи. Себеби дегенде баягы чет мамлекетке учуп аткан жарандар баягы 788 сомдон эле ушул департаменттен эле, анан башка лабораториялардан бул Кыргызстандын санэпидемстанция көзөмөл борборлорунда лабораториясы барлардан ушундай 788 сомдон эле алышылат. Ошондой эле Чүй облустук ооруканасына, улуттук госпиталга жана Ош шаардык клиникалык ооруканасына ар кандай жабдуулар, анын ичинде көчмө рентген аппараты, видеобронхоскоп, дезинфекциялык камералар жана үлгүлөрдү ташуу үчүн контейнерлер берилди. Биздин программалар керектүү технология менен камсыз кылуудан тышкары, медициналык кызматкерлерди керектүү билим жана көндүмдөр менен жабдууну көздөйт. Биз өлкө боюнча жүздөгөн дарыгерлерди, медайымдарды жана башка кызматкерлерди окутуу үчүн саламаттык сактоо департаменти менен иштешүүнү улантып жатабыз. Саламаттык сактоо тармагында USAID 3 негизги багытка көңүл бурат. Алар кургак учуктун алдын алуу жана дарылоо, ВИЧ-СПИД жана балдардын жана аялдардын тамактануусун жакшыртуу. Нурай Кайратова, Чыңгыз Садыков, СТВ.